Assalamu alaikum dostlar. Бүгін жұмыртқа жанын пайдасы, зияны, нормасы туралы biraz сөз кылып берүүнү туура көрдүм. Чындыгында аны эстегенде баарыбыз эле пайдалуу болгон касиеттерин көз алдыбыздан өткөрөбүз. Туура, анын пайдасы өтө көп. Эркекке дагы, аялга дагы бирдей пайдалуу. Белокко, майга, ошондой эле микро, макро элементтерге бай болуп, зат алмашууну тездетет. Жана анын курамындагы А витамини көздүн көрүүсүн жакшыртат. Башка витаминдер дагы, мисалы витамин D дагы бар сөөктөргө айрыкча өтө пайдалуу. Тишти дагы жакшы сактоого жардам берет. Жана андан сырткары курамындагы микроэлементтер эркектер үчүн өтө керектүү болгон микроэлементтер дагы көп болгон үчүн эркекти эркек болууга түртөт. Же болбосо ар кандай керектүү болгон учурда ага күч берип турат. Ага кошумча аялдарга дагы бул өтө пайдалуу, айрыкча стресске кабылып калуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт. Андыктан баарыңыздарга сунуштайм жумуртканы колдонуп турууну. Эми жумуртканы кантип колдонобуз? Эгерде биз аны бышыра турган болсок, жогорку температурада куурулуп же сууга бышыргандан кийин анын пайдалуу болгон касиеттери баары болбосо дагы жарым-жартылай кетип калышы толук ыктымал. Андыктан аны кан боюнча ичсеңиз өтө сонун болот. Жана андай колдонуунун нормасы күнүнө 1 даана гана ичүүгө болот. Соо адамга, эч жеринде оорусу жок адамга 1 даана ичүү гана сунушталат күнүнө. Ал эми эгерде сиздин бөйрөгүңүздө кандайдыр бир ооруңуз бар болсо, же дагы башка ооруларыңыз бар болсо, организмиңизде өнөкөт жумасына 1 жолу же 2 жолу гана эртең менен ач карынга ичип коюуну сунуштайм. Анткени зыяны бар деп айтканым менен баары бир андан дагы ашык зыяндуу болгон дары-дармектерди деле колдонуп жүрөбүз. Андыктан зыяндуу таасири болсо деле пайдалуу касиеттери үчүн аны ичип турушубуз керек болот кан боюнча. Бирок бул учурда гигиенага ылайык сыртындагы сальмонеллез жана башка микробдор болуп калышы мүмкүн. Жана бул сизди ооруга сөзсүз чалдыктырат. Андыктан аны колдонуштан мурда, ичиштен мурда жакшылап сыртын жууп алсаңыз абдан жакшы болот, ишеничтүү болот. Жана ичесиз. Ичкенден кийин дароо 5-10 мүнөт болсо дагы диний тарбия көнүгүүлөрүн жасап койсоңуз андан дагы жакшы болот. Бул жумуртка тууралуу болду. Эми кандай жумуртканы колдонуу керек? Албетте жайдары тооктун жумурткасын колдонуу керек. Эмнеге? Ушул жерде жайдары тоок менен фермада өндүрүлгөн инкубатор дейбизби? Ушул эки тооктун 1-2 айырмасын кошумчалап кетейин. Чындыгында жайдары тооктун артыкчылыктары көп. Анткени ал табигый сырткы чөйрөдө жашайт. Биз берген азыктардан сырткары өз алдынча чөптөрдү терип жейт, күндүн нурунда жүрөт, кыймыл аракетке бай болуп, дээрлик анын өзүнүн эти дагы, жумурткасы дагы биз үчүн өтө пайдалуу болот. Эч кур дегенде зыяны болбойт. Ал эми фермада өндүрүлгөн тооктун жашоосу өтө өкүнүчтүү. Аны мен концлагердеги туткундардын жашоосуна салыштырам. Анткени ар бир тоокко ашып кетсе 50 сантиметр аймак гана берилет. Болбосо андан дагы кичинекей жерде күн бою турат, кыймыл аракет дээрлик болбойт. Бул бир минусу. Ага кошумча ооруп калбасын деп ага антибиотик берилип турат. Тезирээк өстүрүү үчүн гормоналдык препараттар берилет. Жана бул учурда биз өзүбүз деле ушул дары-дармектерди өзүбүзгө алып жүрөбүз. Эми тооктон дагы ушул нерселерди ала турган болсок, ашыкча болуп кетет чындыгында. Жана ошондой тооктун жумурткасы деле биз үчүн пайдадан көрө зыяндуу болушу толук ыктымал. Ага кошумча жеген азыгында дагы ГМО болуп калышы мүмкүн. Бул ГМО деген гени өзгөртүлгөн организм болуп, ал эркекке, аялга бирдей эле коркунучтуу болушу толук ыктымал. Андыктан ошол фермада өстүрүлгөн тоокко жана анын жумурткасына басым жасабай коюуну сунуштайм.
Андан көрө жайдары тооктун жумурткасын аз болсо дагы анча мынча жеп турсаңыз абдан жакшы болот. Жана мен айткан маалыматтарды 100% бардыгын туура деп айткым келбейт. Анткени 100%дык маалыматтарды азыркы учурда табуу өтө кыйын. Ошондой болсо дагы маанилик жактан айтылган сөздөрдүн көпчүлүгү туура экендигине ынансаңыз, өзүңүзгө туура тыянак чыгарасыз деп ойлойм. Жана дагы кошумчалап кете турган нерсе, өтө көп айтылбай калган сөздөр болду. Алар балким менин мээнимде айланып жүрөт. Аны топтоштуруп, мындан дагы пайдалуураак кылып, сизге кийинки чыгарылыштарда жеткиргенге аракет кылам. Бирок ушул эле уккан нерселериңизге таянып дагы жакшы тыянак чыгарып алсаңыз болот. Жана сөзсүз түрдө жайдары тоокко жана анын жумурткасына басым жасаңыз деп мен сизден өтүнүп кетем.